Жогорку сот төрайымы депутаттардын оозун жапканга аракет жасап атат. Мыйзамсыз соттолгон Текебаевди актап берсе, анда биз унчукпайт элек. Биз ушуга окшогон нерсеге жол коюп атпайбызбы? Андан кийин бизге айткан сындар абдан туура. Эмне үчүн мына чек ара маселеси, чек ара ок атылып атат, адамдар атылып атат, жарадар болуп атат. Эмне үчүн бизге премьер-министр келбейт? Келсин өзү. Баткендеги чек ара кырдаал турукташып калды. Якутияда эмне болуп атат? Бөтөн элде, бөтөн жерде биздин мекендештер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлдөрүн таппай 2-4 боло турса, миграция башчысы орун басарын жөнөтүп кое турат. Ал эмнени чечет? Нени чечет? Не отуруп бул жерде? Жадыбалдай жаттаган маалыматты угабыз. Ошо ойдон тарап кетебиз. Элдин шабайын ушунта отуруп суутабыз. Бир позициябызды урматтуу парламент билдирбейлиби? Эми качанкыга чейин эле ушул өкмөт минтип айтты, угуп коелу, токтотуп коелу, чек коюп коелу, тияка кетип калыптыр, бүгүн минтип коелу дегенден ушул деңгээлден качан бир көтөрүлөбүз. Айтпайлыбы? Келсин өзүн угабыз. Болбосо жоопкерчиликке тартабыз деп. Бир чечкиндүүлүктү көрсөтпөйбүзбү? Премьер-министр аман эле болсун. Ушундай моментте жазгы талаа иштери деп кетип калыш бул өтө уят да. Биз түзгөн өкмөт бизди тоотпойт. Мен айткым келет, бул өкмөтүбүз ошондой чулганда окуя болуп атса, ок чыгып атса, чек арабыз бузулуп атса, элдин баары ыйлап көчөдө турса, бир жолу үн каткан жок өзүнүн пикирин айтып. Булардын маалыматтарын уккандан көрө Камчок Ташиевден уксак болот аны. Премьер-министр жок болуп кетти, каяка кетти, талаачылыкка кеттиби же балык улап кеттиби деп атат. Эми балык улаган убактысы эле болбосо керек.